Kırgızstan менен Казакстан чегарасынын жалпы узундугу 1241 км 850 метр. Эми бул жерде конкретно Каркыра өрөөнүн алсак, мурдагы чегара боюнча өзүңөр билесиңер, бул Санташ айылынын өйдө жагынан баштап чегара мына примерно бул багытта жүрчү. Барды бол где-то бир 28-29 километрге жакында. Анан өзүңөр билгендей, баягы ошол кезекте өкмөттөр аралык комиссия иштеп, мындан тышкары жанагы делимитация, демаркация Кыргызстан, Казакстан аралык комиссия да иштеген. Ал комиссияны өзүңөр билгендей Аламанов Саламат Күлүмбекович жетектеген. Мына ошол комиссиялар иштеп туруп бир жыйынтыкка келгенде, бул жыйынтыктын негизи эмне болчу? Кыргызстан Бовреки Тумшуктагы бир 625 гектар болгон жерди Казакстанга берет. Жана азыркы КПП Каркыра турбайбы чегара кызматынын. Казакстан болсо бул чегара Бовреки жер участкасын алып 625 гектарды алып Кыргызстанга бул участок жерди өткөрүп берген. Мунун баардыгы аянты 1136 гектар. Бул жерде чегаранын азыркы боол узундугу болсо 29 километр болот. Негизи анан ошол эки участоктун Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда, Казакстан менен ортосунда сүйлөшүүлөрдүн негизинде тиешелүү келишимге кол коюлган. Ал келишим өзүңөр билесиңер парламенттен ратификация өтүп бекитилген.